Урматтуу студенттерим, бүгүн физика сабагы өзгөчө сабак болмокчу. Барыңар көрүп тургандай, табияттын койнунда. Жаз келгенде табиятыбыз сонун болуп калат. Анын сонундугун сезүү үчүн, анын рахатын билүү үчүн анча-мынча сабактарда ушинтип биз экскурсиялык сабак уюштуруп турушубуз керек. Мен силерге дагы тарых катарында айтып кетмекчимин. Физика деген сөз грек сөзүнөн алынган, биздин тилге которгондо табият деген түшүндүрөт. Демек, физика табият жөнүндөгү илим. Бүгүн биз физиканы сабагыбызды чыныгы физиканын чөйрөсүндө өтөбүз. Жаңы сабакты баштаар алдында мен силерге жагымдуу маанай тартуулаш үчүн бир суроо менен кайрылмакчымын. Ал суроо биздин кичинекей доскабызда жазылып турат. Эң жакшы адам. Эң деген сөздүн өзгөчөлүгүн билесиңер, а? Жөн эле жакшы адам, анан эң деген сөздү кошуп. Силердин оюңарча бир сөз менен, же болбосо бир сүйлөм менен эң жакшы адам кандай? Мен силердин колуңарга карточка берем. Бир сөз менен ошол мүмкүн сүйлөм кылып жазасыңар, мүмкүн бир эле сынатооштук көрсөткүч менен жазасыңар, жазып бүткөнүңөр келесиңер дагы бул жерде турган смайликке гүлдүн формасындай кылып клейлейбиз. Тапшырма түшүнүктүүбү? Буга ойлонуштун кереги жок. Демек, карточка таратылгандар ручкаңар менен жаза бересиңер. Эң жакшы адам дегенде кандай элестетесиңер? Мүмкүн акылдуу, мүмкүн боорукер, мүмкүн билимдүү. Себеби канча адам болсо, ошончо көз караш, ошончо ой болот. Мен ар бириңердин оюңарды билгим келет. Демек, көңүлдүү маанай тартуулоо үчүн мен берилген тапшырманы аткарып бүттүңөр. Бул тапшырманы бергениңерде билем, сезем, ар кимиңдин ичиңден жакшы нерселерди эстегиңер келди, жакшы көргөн адамыңардын жакшы мүнөздөрү эсиңерге келди. Анан өзүңөрдөгү бар жакшы сапаттарды билгизиңер келди. Ушул жерде жазылып турган жакшы сапаттардын баары силерде бар. Демек, силер эң жакшы адамсыңар. Бул оюндан максат мен силерге ошону айткым келди. Азаматсыңар, эми биз бүгүнкү сабакка өтөбүз. Урматтуу студенттер, бүгүн биз табият койнунда физиканын кайсы темасын өтөбүз? Аны аныкташ үчүн мен силерге мээ чабуул методун пайдаланып, бүгүнкү темабызды ребуска жашыттым. Силерге тапшырма. Ребусту чечмелесиңер, бүгүнкү өтүлүүчү темабыз чыгат. Ал үчүн жуп-жуптан 2 адамга бирден лист таркатылат. 2 мүнөт убакыт ойлонуп, ребусту чечмелеп бүткөндөн кийин, убакыт бүткөндөн кийин жазган жообуңарды көрсөтөсүңөр.
убакыт бүттү. Тапшырманы аткарып болдукпу? Кол көтөрөбүз бүткөндөр. Азаматсыңар. Анда жазган жообуңарды кагазын мен жакка каратып көрсөтөсүңөр. Азаматсыңар. Эми чындыгында бүгүнкү тема кайсы тема экенин мен силерге көрсөтөм. Бүгүн силер менен биз табияттын койдунда физика сабагынан электр энергиясын өндүрүү жана пайдалануу деген тема өтмөкчүбүз. Урматтуу студенттер, бүгүнкү темага киришүүдөн алдын мен силерге суроо бергим келип турат. Электр энергиясын өндүрүүнүн негизги булагы деп эмнени ойлойсуңар? Ар бириңердин оюңар ар башка. Мисалы, кээ биркиңер шамал, кээ биркиңер күн, кээ биркиңер суу деп ойлошуңар мүмкүн. Ким кайсыны негизги булак деп эсептеген болсо, бул жерде мен тиешелүү түстөрдү бергенмин. Ошого тиешелүү бул жерде билериктер турат. Мен силер алдыңарга барам. Туура мен негизги деп эсептейм деген бөлүгүгө окшош түстү алып, колуңарга билерик кылып тагасыңар. Ар кимиңдин оюңардын бардыгы бул мени аябай сүйүндүрөт. Демек, бул билериктерден берүү максат ою бирлер. Биз ушуну ойлойбуз, негизги булак деп ойлогондор жана окшош колунда билерик таккандар топ болуп бөлүнөбүз. Ушул топ менен сабакты алып барабыз. Урматтуу студенттер, билерик таккан колубузду көтөрөбүз. Азаматтар, теманыга бышыктоо киргизүү максатында Ош областынын Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүндөгү Карагой аталышындагы мини гэске барабыз. Ошол жерде атайын экскурсия өтөбүз. Суудан энергияны кантип алуу жөнүндөгү маалыматты берет. Анда мындан аркы экскурсиялык сабагыбызды улантыш үчүн жолго аттансак. Mına 500'lük turba, şu turba menен suu келет. Suu келип туруп, мына жерден ачылып жабылат. Мына жерде ачылып жабылган көрдүңөр бардыгы. Мына регулер кагылат турган турат. Андан кийин мына жерде парасы болот. Рабочий колесо деген бул жерде парасы бар. Бул пара айлангандан кийин бул пара генераторго уланган. Генератордон уланган генераторду айландырат дагы. Генератордан ана уже ток чыга баштайт. Бул жерде мына генератор 0,4 ток чыгарат 380. Мына болсо, мына бул уже генератордун ток возбуждениясы деп коет. Бул возбуждение кылып берип турат, чтобы токту азайтып, көбөйтүп, баягы частота бардыгы ушу менен регулировка кылып турат бул жерде. Жогору жагын көрсөңөр керек. Жогору жакта бассейни бар, турба кирип аткан жер. Ошо турба кирип аткан жерден орда фильтри бар, чтобы мусор жыгач-багач кирип кетпесин деп. Ошо мына жерге жыгач-багач кирип, мына жерге келип, парасына рабочий колесо деп коет. Ошого неме такалып калбаш керек, толуп калбаш керек. Азыр ушул генератордун чыгарып аткан электр энергиясын biz mına приборлар менен контролдоп турабыз. Мына ар бир фазасында ампер канча кетип атат, канча вольт электр энергия чыгарып атат. Бул жерде көрүнүп турат. Анан ушул электр энергия чыгарган электр энергияны биз мына чечик менен эсептелип,
бул ишеч менен эсептелип жогору жакка кетет. Бул жерден баардыгын контролдоп турабыз. Частотасын, напряжение, ток баардыгы көрүнүп турат бул жерде. И косинус фи дегенде бар, ошо көрүнүп турат бул жерде баардыгы. Ал бул жерде электр энергияны биринчи кошуу убагында, кошкон убагында бул мына контактор менен кошулат линияга. Şu kontaktör менен кошуп туруп, анан линияга чыгып кетет, лепке чыгып кетет. Балдар, бул жерде дал ошол менен бирдей эле окшош эле бул жерчи. Бул жакта турба менен келет. Ал ачып жаба турганы бар, задвижка деп коебуз. Бунда парасы бар. Анда бул пара рабочий колесо. Бул генератор айландырат. Бул генератордон уже электр энергия чыгат. Мисалы, менин айылымда 3000 үй бүлө болсо, ошого гез курганы канча көлөмүндөгү суу кетет? 300 үй бүлө, 300 үйгө деген электр энергияны камсыздоо үчүн объем воды деп коет. Орусча айтканда кыргызчасы суунун көлөмүнө карайт. Андан кийин биринчиси, экинчиси ошо бийиктигине карайт. Напор деп коет. Канчалык бийик болсо электр энергияны ошончолук көп чыгарат. Ошон үчүн суу көп болуп, напор азыраак болсо дагы 300 үйдү камсыздаса болот. Бирок ал бардык расчеттору бар, расчеттору менен чыгарыш керек алардычы. Атак мында айта албайсың. Эгер суу 10 куб болгон болсо, высотасын бир 30 метрден ошонча үйгө чыгара турган электр энергия алса болот. Мен кызыккан суроом, ушуга окшогон кичинекей ГЭСтерди айылдарга курсак коркунучу жокпу? Конечно, курса болот, эч кандай коркунуч жок. Бизде себеп биздин суу суубуз аябай көп Кыргызстанда. Ар бир айылда курса болот. Суу болсо эле, дарыя болсо, напор болсо, ар бир айылга курса болот муну. Ушул кезде өстүргөн энергия дайым бирдейби же азайып турабы? Электр энергия чыгарып жатканда, конечно, азайып көбөйүп турат. Себеби кышта суу азаят дагы биз аз чыгарып калабыз. Суунун көлөмүнө жараша. Жайында аябай суу көп келет, биз ошо нормадагы аябай көп электр энергия чыгарабыз. Урматтуу студенттер, сабагыбызды жыйынтыктоочу убакытка келди. Сабакты жыйынтыктоо үчүн бүгүнкү темадан силерде кандай түшүнүк калды, кандай идеялар калды, кандай билим алдыңар, ошону билим максатында мен атайын карточкаларды даярдап келдим. Кубик Блума методу деп коебуз. Алдыңарда атайын кубик бар. Ар бир командага берем. Таштаганыңарда кайсы номер туура келген болсо, карточкадагы ошол номерди менден аласыңар. Жана жыйынтыгында карточкадагы суроолорду плакат берем, ошого түшүрөбүз. Демек болду, 3-чү суроо. Албайсың. Экинчи команда. Канча түштү? 4. Акыркы команда. Демек, ар бир командага бирден карточка суроо түштү. Эми карточкадагы суроого кантип жооп беребиз, ошону түшүндүрүп кетсем. Осьминог методу деп коет. Осьминогду билебиз да баарыбыз. Бирок эми бул кыркылган форма точно осьминогду бербеши мүмкүн. Бирок силер элестетесиңер. Андан кийин силердин карточкаңардагы суроону осьминогдун курсагына жазабыз дагы. Башка тапшырмалардан айырмаланып, мында суроого канча жооп берет экенбиз? 4 түрдүү жооп бересиңер. Команда кеңешип, ойлонуп, анан 4 бир акыркы жообуңарга токтолуп жазасыңар дагы. Бирден модератор шайлап алсаңар, ошол модератор жалпы баарыңардын сөздөрүңөрдүн жыйынтыгынын негизинде плакатыбыз боюнча презентация жасап берет. Тапшырма түшүндүктүүбү? Азаматтар.
Бүттүкпү? Азаматтар, анда эммесе ирет менен ар бир команда өзүңөрдүн плакатыңарды презентациялап коргосоңор. Ар бир командадан модератор, анан бир жардамчы чыксаңар. Электр энергиясын өндүрүү үчүн керектелүүчү негизги булактарды атап жана түшүндүрүп бергиле. Бул силердин сурооңор. Эми силер кандай булактар бар деп кантип түшүндүрдүңөр? Ошого токтолсок. Суу гидроэлектростанцияларда электростанциянын жардамы менен алабыз. Суудан Кыргызстанда эң кеңири колдонулган жолу электр энергиясын алуунун. Шамал, Кыргызстанда бул энергия булагы азырынча жокко эсе, бирок бул түшүнүк бар. Күндөн болсо Кыргызстандын толуу аймактарында электр энергиясы жеткиликсиз болгондуктан аны биз күн батарейкаларды пайдаланып алсак болот. Энергия аласыңар, Движок бул бензин жардамы менен электр энергиясын бизге алып берет. Азаматсыңар. Эмне кылабыз жооп берген командага? Отурабыз. Экинчи команда чыгабыз. Биз экинчи топко канткенде ГЭСтердеги суунун көлөмүн сактап жана көбөйтө алабыз деген жооп берилген. Биз ага сөзүн колдон келинче жооп бердик. Биринчи экологияга, мисалы мөңгүлөргө терс таасирин тийгизүүчү иш аракеттерден алыс болушубуз керек. Азаматтар, алыс болгондо биз суунун көлөмүн сактап да калышыбыз мүмкүн. Азыркы пайдаланып жаткан электрларды үнөмдөп пайдалансак, аз да болсо көбөйтө алабыз ГЭСтердеги сууларды. Көбөйткөнгө салым кошо алабыз. Ар бир жаран жоопкерчилик менен мамиле кылуусу керек. Мисалы дейт? Мисалы, өзүбүздүн өлкөбүздөн чыккан сууларды сыртка чыгарбай, туура пайдаланышыбыз керек. Ошондо сактап жана көбөйтө да алабыз. Суу кордогон кор болот, суу сыйлаган зор болот демекчи, сууга этияттык менен мамиле кылышыбыз керек. Азаматтар. Үчүнчү команданын жообу? Биздин суроо бүгүнкү күндө ГЭСтердеги суунун азаюусунун негизги себептерин атап бергиле деди. Биздин оюбузча бул климаттын өзгөрүүсү, себеби күн ысып, жамгыр жаабай, мөңгүлөр эрип, ошодон суу азайып атат. Экинчи болсо, өзүбүздөгү бар сууну башка жака сатуу болуп атат. Бизде оюмча алар өзүбүздө суу көп деп эле ошентип сатып атышат деп ойлойм. Бир күн келип суу кризиси болушу ыктымал деп ойлойсуңар. Азаматтар. Кийинки болсо ысырапкорчулук деп атабыз. Сууга болгон ар бир адамдын кайдыгер мамилеси. Кийинки колдонуучунун көпчүлүгү энергияны көп сакталышы. Адамдардын көбүйүшү, адамдар канча көбөйгөн сайын энергиянын ошончо көп колдонулушу. Бул дагы азаюуга алып келет. Азаматтар. Анда сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сабакты жыйынтыкташ үчүн жыйынтыктоону бүгүн мен силерге берем, башка сабактарда мен жыйынтыктайм да. Ал үчүн 6 шляпа методу деген окутуунун методу бар. Бул шляпаларда силерге көрүнбөй турат. Ар бириңерге бирден кызмат орду деп кабыл алгыла. Билесиңер да, сотторушуга окшогон шляпаларды кийет. Кызмат орду бар, ар бир командага 2ден шляпа. Шляпада кайсы жазуу болгон болсо, бүгүнкү сабакка ошол жазуудагы кызматыңардай болуп баа бересиңер. Анализ жүргүзөсүңөр, жыйынтыктайсыңар. Ар бир командадан 2ден студент келип, 1ден шляпа тандасаңар, ошондо ар бир командага канчадан шляпа туура келет экен? 2ден. Түшүнүктүүбү? Азаматтар. Анда шляпаларга жооп беришти, баштадык. Биринчи, Мухаммед, сенин милдетиң эмне экен? Позитив. Демек, бүгүнкү сабакка сен позитив кандай баа бердиң, кандай анализ жүргүздүң? Бүгүнкү сабакта менин досторомдун маанайлары жакшы болгонун байкадым жана ар дайым ушундай сабак өтүшүн каалайт элем. Экинчи шляпага сөздү берсек, экинчи шляпа, Эльвира, сенин милдетиң? Чыгармачылык. Демек, бүгүнкү сабакка чыгармачылык анализ бер.
Бүгүнкү сабакта өзгөчө методдор менен өттүк, чыгармачылыктар көбүрөөк колдонулду. Жана будан дары сабактарыбызда ушундай методдор менен өткөндү каалайт элем. Бардык эжекелерге сунуштайт элем. Азаматсыңар. Айманчок, сенин милдетиң Факт. факт демек. Факт бүгүнкү сабактагы факт боюнча анализ бааңды айтсаң. Биз бүгүнкү сабакта биз электр энергиясын алууну, үнөмдөөнү жана туура пайдаланууну үйрөндүк. Азаматсың. Отурабыз. Анда кийинки шляпага сөздү берсек. Адина, сенин милдетиң? Менин милдетим эмоция. Демек, эмоциялык түрдө анализ бер. Бүгүнкү сабакта бардыгыбыз аябай сонун маанайда өтүлдү. Жана табигаттын коюнунда. Бул дагы сабактын жакшы өтүшүнө чоң өбөлгө түзүм. Амантур, сенин милдетиң? Менин милдетим критик. Демек, бүгүнкү сабакка критикалык анализиң. Ушуну менен эле чектелип калбаса, башка сабактарда табиаттын коюнунда сабак өтө жакшы болмок. Азаматсың. Сенин милдетиң? Жыйынтык. Жыйынтык демек, бүгүнкү сабакка жыйынтыктоочу анализиң. Бүгүнкү экскурсиялык сабагыбыздын жыйынтыгы аябай позитив болду. Азамат. Биз бүгүнкү күндө суунун кайсыл жактан, энергиянын кайсыл жактан келип, кайсыл жактан алынарын үйрөндүк. Биз буга чейин светти тамыз койсок эле энергия деп ойлочубуз. Бүгүнкү күндө группанда манай аябай жакшы жыйынтыкталды. Дайымкы сабактарда ушундай жыйынтыкталышын каалайбыз. Азаматсың. Урматтуу студенттер, бүгүнкү сабакта мына шляпалар методу менен сабакка берген бааңар, анализиңер мени аябай сүйүндүрдү. Бул да болсо силерге сабактын жакканы, сабактан алган таасириңер, анан билимиңер мени кубандырды. Эми менин жыйынтыктоочу сөзүм электр энергиясы кантип пайда болушун мен түшүндүрүп кеттим. Муну электр энергиясын пайда кылыш атайын адистердин иши. А силер теолог катары, переводчик, котормочу катары электр энергиясын өндүрүүчүлөргө жардамчы болушуңар үчүн эмне кылышыңар керек экен? Патриоттуулук сезим менен ар бир энергия булагын мындай этияттап мамиле кылып, сууну кордогон адамдарга туура акылыңарды айтып, анан үйдө баягы светиңер жанып калганда бүгүнкү сабактан кийин өчүрүш бул дагы силерге сабактын тарбиялык максаты деп ойлойм. Сабактын жыйынтыгында ар бир сабакта мен силерге баа койчу элем. Мен дайыма өзүм баалайт элем. Бирок мен бүгүнкү сабакта өзгөчөлөнтүп, өзүн өзү баалоо деген метод менен баалагым келип турат. Ал үчүн тоонун чокусу методун колдонобуз. Байкасаңар, тоонун канча чокусу турат? 3. Эң жогорку чоку бул эң жогорку баа деген түшүндүрөт да. Эң төмөнкү чоку бул эң төмөнкү баа деген түшүндүрөт. Бүгүнкү сабакта силер алган билим, сабакка катышууңар, өзүңөрдүн оюңар боюнча кандайча болду? Силер өзүңөрдү кайсы чокуда деп элестетесиңер? Ал үчүн бул жерде көрүп атасыңар, конверт турат. Конверттин ичинде стикер бар. Келесиңер дагы стикерди алып, фамилияңарды жазып, тоонун силер баалаган чокусуна коюп чыгасыңар. Анан үйгө тапшырма. Бүгүнкү алган сабакта телефонго барыңар, сүрөткө тарттыңар. Бүгүнкү сүрөттөрдүн негизинде PowerPoint'тан презентация жасап келесиңер. Түшүнүктүүбү? Азаматтар, анда биринчи команда ирети менен келип, баалоону баштасыңар.